Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингти Түзө Одон, ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ошондой эле эл-ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем наш брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о сегодняшней ситуации, эпидемиологической ситуации в Кыргызстане расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Брифинг в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, а также на радиостанциях эл-ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү социальное правительство, ГТРК ЛТР и 1-радио. Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, 20 апрель 20 жылга карата статистикалык маалыматтарды берейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 68 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Өткөн бир сутканын ичинде Бишкек шаарынан 10 бейтап, Нарын областынан 1, Баткен областынан 1 бейтап, Ош шаарынан 7, Ош областынан 42, Жалал Абад областынан 7, бардыгы тең кайталап алынган анализдердин терс жыйынтыктары менен бүгүнкү күнү үйлөрүнө кайтышты. Республика боюнча жалпысынан 201 бейтап айыгып, сакайып, ооруканадан чыгарылды. Өткөн сутканын ичинде тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 14 учуру катталды. Бул Ош шаарында 4, Жалал Абад областында 3, Бишкек шаарында 4, Нарын областында 1 жана Чүй областында 2 учуру. Эң өкүнүчтүүсү бир сутка ичинде тастыкталган COVID-19 диагнозу менен байланыштуу 2 адам каза болду. Чүй областынан 70 жаштан ашып калган бир аял киши жана Ош шаарынан 79 жаштагы эркек киши. Буларды айта кетсек, Чүй областынан ушул медициналык жардамга кеч кайрылып жана өзүндө да өнөкөт оорулардан күч алып турган кезде кайрылган экен. Ошо медициналык толук жардам берип, алып калганга жетише албай калдык. Ош шаарындагы каза болуп калган адам болсо, ушу медициналык жайда болчу, дарыланып жаткан, бирок дагы эле ошол өнөкөт оорулары бар болгондуктан, ошол биздин дарылоодон жыйынтык чыкпай ошо каза болуп калды. Жалпысынан республикада стационарларда ошо 7 адам ошо коронавируска байланыштуу каза болушту. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 568 учуру катталды. Булардын ичинен Жалал Абад областында 105, Ош областында 147, Ош шаарында 87, Чүй областында 32, Бишкек шаары 115, Баткен областында 6 учуру, Нарын областында 68, Ысык Көл областында 8 учуру. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык мекемелерде иштеп жаткан адамдардын саны 6-ны түздү. Бул Жалал Абад областында 3, Ош шаарында 1, Нарын областында 1 жана Бишкек шаарынан 1 адам. Жалпысынан ушу медициналык мекемелерде иштеген кызматкерлердин арасында 140 учуру катталды. Жаңы катталган учурлардын ичинен эске алганда 311 аял киши, 257 эркек, жаңы катталган учурларда 10 аял, 4 эркек болду. Жашка бөлүштүрүү боюнча алсак, 15 жашка чейинки балдар 58 болду саны. Анын ичинде 1 жашка чейин 3 боюнча турат, 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 15, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 145, 35 жаштан 55 жашка чейинки бейтаптар 214, 55 жаштан андан жогоркулары 136.
Бүгүнкү күндө ооруканаларда 360 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 16, реанимация жана жандандыруу бөлүмдөрүндө 8 бейтап турат. Орточо жана канааттандырарлык абалда 300дөн ашык бейтаптарыбыз турат. Лабораториялык изилдөөлөр жүрүп атат. Бүгүнкү өткөн сутканын ичинде 809 анализ текшерилип, ошо 14 учуру тастыкталды. Мындан тышкары ушул лабораториялык жол менен тастыкталган оорулар менен байланышта болуп жаткан адамдардын саны табылгандары 8116 болду. Анын ичинен жакын байланышта тургандар биринчи категориясы 1872 адам көзөмөлдө турат. Жана экинчи категориядагы жанакындай байланышта болгон жактардын саны 6244. Булар дагы тыкыр медициналык көзөмөлдө болуп, бүгүнкү күнү байкоодо туруп атат. Ошондой эле учурда обсервация шартында туруп аткан адамдардын жалпы саны 862. Рахмат, Нурболот Төлөшович. Мүмкүн болсо орус тилинде дагы, расмий тилде айтып берип койсоңуз. Уважаемые соотечественники, статистические данные на 20 апреля 2020 года. За сутки из стационаров республики выписано 68 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 10, в Нарынской области 1, в Волжской области 42, в городе Ош 7, в Джалабадской области 7, в Баткенской области 1. У всех при выписке результаты анализов на коронавирус были отрицательные. Таким образом, за все время неблагополучия выписано с выздоровлением по стране 201 пациентов. На 20 апреля по республике зарегистрировано 14 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых в городе Ош 4 случая, в Нарынской области, в Атпашинском районе 1 случай, в Чуйской области 2 случая, в Джалабадской области 3 случая, в городе Бишкек 4 случая коронавирусной инфекции. К сожалению, за прошедшие сутки умерло 2 пациента с диагнозом, связанным с COVID-19. Это женщина в возрасте 70 лет в Чуйской области и мужчина в возрасте 79 лет в городе Ош. В Чуйской области данная больная обратилась очень поздно за медицинской помощью при наличии очень многих сопутствующих заболеваний, и получить полноценную медицинскую помощь не предоставилось возможным. Мужчина в возрасте 79 лет лечился в стационаре в городе Ош. Несмотря на проводимое лечение, мужчина скончался от осложнений. В Кыргызстане подтвержденных случаев зарегистрировано 568, из которых в Джалабадской области 105, в Волжской области 147, в городе Ош 87, в Чуйской области 32, в Бишкеке 115, в Баткенской области 6, в Нарынской области 68, в Високуйской области 8. Зарегистрировано 6 случаев заболевания среди работников медицинских учреждений, из которых в Джалабадской области 3, в Оше 1 случай, в Нарынской области 1 и в Бишкеке 1 случай. Таким образом, число заболевших работников медицинских организаций и учреждений составляет 140 случаев. Из всех зарегистрированных случаев 311 женщин, 257 мужчин. По возрасту дети в возрасте до 15 лет 58, из них до года 3 случая, от 16 до 19 лет 15 случаев, от 20 до 35 лет составляет 145 случаев, от 35 до 55 лет 214, 55 и старше 136 случаев. На сегодня на лечении в стационарах находится 360 пациентов, из которых в тяжелом состоянии 16, из которых в реанимации находится 8 больных. В удовлетворительном состоянии и в средней тяжести у нас более 300 пациентов. Как я уже сказал, выписано 201 и умерло 7 пациентов. Продолжается лабораторное исследование. За сутки было сделано 809 анализов.
где выявлено 14 новых случаев. Под наблюдением находится 8116 лиц, которые были в контакте с подтвержденными случаями, из которых близкие контакты, то есть контакты первой категории, составляют 1872 человека, и 6244 человека составляют контакты второй категории. Все они находятся под медицинским наблюдением. На обсервации по стране находится 862 человека, которые проходят лабораторные исследования, тестирование, и за ними проводится медицинское наблюдение. Рахмат, Нурбол Төлешович, мүмкін болса суроолорго өтсөк. Биринчи суроо, Кытайдан жана Польшадан келген медиктер коронавирус инфекциясына чалдыккан бейтаптарды дарылайбы же биздин дарыгерлерге кеп кеңештерин гана берип турабы? Мына бүгүнкү саат 9-дан баштап Польша Республикасынан келген жанакында медициналык группа деген биздин республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына бүгүнтөн баштап ошол жерде дарыланып жаткан пациенттерге кошо жардам берип, биздин медициналык кызматкерлер менен чогуу иш алып барышат. 24-нө чейин ошол жерде болушат. Андан кийин Ош шаарына барып, Ош шаарындагы ооруканаларга жана Жалал Абад областындагы ооруканаларга барып, түзмө-түз жанакындай дарылоо процесстерине жардам беришип, ошол жерден кеп кеңешин айтышат. Бүгүнкү күнү ушу Кытай эл республикасынан дагы дарыгерлер тобу келатат. Алар да болсо ошол биздин жанакындай лабораториялык тастыктоолордун деңгээлин көрүшөт. Мындан тышкары ошол биздин окутуу, даярдоо процессин жүрүп аткандарына кичине жанакындай баалоо жүргүзүп туруп, түзмө-түз биздин дарыгерлерди толугу менен ушул кеп кеңешин алып, дистанция түрүндө окутууга киришет. Рахмат, ушул эле суроого расмий тилде жооп алсак, будут ли медики из Китая и Польши непосредственно лечить пациентов с коронавирусной инфекцией или будут просто консультировать? Медицинская группа из Польши, она вчера прилетела. Сегодня уже с 9 часов они находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. Они будут непосредственно общаться с нашими медицинскими работниками и помогать процессу лечения больных. Группа медиков из Китая прибывает сегодня. У них в задаче стоит провести некоторую оценку лабораторного тестирования, а также в их задачи входит дистанционное обучение наших медицинских работников. Бүгүн жаңыдан катталган инфекцияны жуктуруу учурларынын ичинен медиктер канча болду? Бүгүнкү күнгө алганда жалпы 568дин ооруган адамдардын 140 ушу медициналык мекемелерде иштеген кызматкерлер болуп атат. Анын ичинен 39 дарыгерлер болду, 58 деген ушу биздин орто медициналык билими бар кызматкерлерибиз. Жалпысынан младший медперсонал деп бизде жанакындай санитаркаларыбыз бар. Алардын саны 23-кө жетип атат. Мындан тышкары да башка да кызматта тургандар бар. Булар жанакындай IT кызматкерлер жүрүп атат. Ал жерде жанакындай ашканада иштеген бар. Же болбосо ошо чарбачылыкта иш кылган кызматкерлердин саны дагы, ооруп калгандардын саны 20-га жетип атат. И ушул эле суроого орус тилинде жооп алсак, сколько медработников на сегодня инфицированы? Из общего количества выявленных COVID-19 больных 568, из них 140 составляют сотрудники медицинских организаций, из которых 39 врачей. Средний медперсонал составляет 58 случаев среди них, младший медперсонал 23 случая и другие специалисты, это IT-специалисты, у нас есть другие сотрудники административно-хозяйственной части, они составляют 20 случаев среди них.
Рахмат, кийинки суроого өтсөк, мед кызматкерлерге кошумча төлөмдөрдү төлөп берүү эмне себептен улам жокко чыгарылды? Чечим жокко чыгарылып, азыркы күнү өкмөттүн атайын буйрутмасы даярдалып атат. Бул маселе туура жана чечилет деп ойлойм. Бүгүнкү күндө канча тоңдурулган анализ калды өлкө Бүгүнкү боюнча? күндө тоңдурулган анализдер жок. Биздин лабораториялардын баары шарттуу түрдө иштеп атышат. Келген анализдердин баарын кечиктирбестен, ошо түнү менен болсо дагы эртеси даяр болуп атат азыркы күнү. Кыргызстанда чынында эле ПЦР анализдердин жетишсиздиги байкалып жатабы жана бул маселе кантип чечилүүдө? Бүгүнкү күндө ПЦР тест системалардан жетиштүү эле болуп туруп атат. Бул маселени да кошумча сатып алуу жүргүзүлүп аткан учуру бүгүнкү күндө ушу 40 миңден ашык ПЦР тесттер баягы запаста туруп атат. В Кыргызстане после карантина ожидается митинг онкобольных пациентов. В чем причина их недовольства? Как Минздрав реагирует? Бүгүнкү күндө бул маселеден эми күтүлүп атат деп айткан кыйыныраак болсо керек. Булардын жанакындай чечилбей туруп атканда маселелер бар болсо керек. Ошон үчүн бул көбүнчөсү ушу дары дармектин жетишсиздиги болуп атат. Муну болсо ушу саламаттык сактоо министрлиги мунуден жакшы билебиз. Ошого баягы бул проблеманы чечкенге аракет үстүндө ошон иш алып барып жаткан учурубуз азыр. Рахмат. Следующий вопрос также на русском. Есть ли вероятность продления карантина до середины мая в связи с эпидемиологической ситуацией? Вы знаете, введение вот таких строгих ограничительных мероприятий — это тоже непростой вопрос. Там нужны очень веские обоснования для этого. И все зависит от эпидемического процесса, который сегодня наблюдается не только у нас в стране, но и во всем мире. Во всяком случае, когда наступит прогнозный пик заболеваемости, вот тогда можно об этом говорить. Сейчас еще пока рано об этом ставить вопрос. Когда можно будет сдать анализы в частной лаборатории и сколько стоит ПЦР-тест? Буквально сегодня или завтра начнется прием анализов в одной из частных лабораторий. Это вот сеть лабораторий Банецкого. На сегодня она развернула совместную лабораторию с государственной лабораторией на базе Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций. И буквально вот на днях можно туда обращаться и, соответственно, пройти ПЦР-тестирование. Вот. И мы об этом дополнительно оповестим. А по стоимости ПЦР-теста? По стоимости, так как средние расходы составят, наверное, более 2000 сомов. А среди выздоровевших сколько медработников на сегодняшний день выздоровело? На сегодня порядка, наверное, больше 10 уже медицинских работников уже выздоровело. Они постепенно возвращаются к своей основной работе. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиялык абал тууралуу сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшевич маалымат берди. Брифингти Түз Ободон, ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем наш брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о сегодняшней эпидемиологической ситуации в стране. Вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшевич.
брифинг в прямом эфире вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, Пятый канал, в областных медиацентрах, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, а также на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, Социальное правительство и Биринчи радио. Спасибо за внимание.